Кыргыз тили 7-класс. Силер менен кыргыз тили адабият сабагы мугалими Албаева Айжан. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Балдар, маанайыңар ачык болсун, билимиңер терең болсун, күнүңөр көңүлдүү болсун. Анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы иш кагаздары стили. Бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алалы балдар. Бүгүнкү сабакта силер иш кагаздары стили жөнүндө маалымат аласыңар. Анын ичинен расмий эмес иш кагаздары жана анын түрлөрү боюнча түшүнүк аласыңар. Расмий эмес иш кагаздары жана анын айрым түрлөрүнүн жазылыш өзгөчөлүктөрүн үйрөнөсүңөр. Алган билимиңерди турмушта колдонуп, сабаттуу болууга көнүгөсүңөр. Анда балдар, силер 5-6 класста кетиниш тилдери боюнча өткөнсүңөр. Ошол боюнча бир сыйра кайталап эсибизге салып алалы. Кетиниш тилдери балдар ооз-эки жана жазуу стили болуп бөлүнөт. Жазуу стили илимий стиль, көркөм стиль, публицистикалык стиль, иш кагаздардын стили деп бөлүнөт. Ал эми иш кагаздардын стили расмий иш кагаздары жана расмий эмес иш кагаздары болуп бөлүнөрүн билесиңер. Иш кагаздары жарандар менен жарандардын же жарандар менен мекемелердин ортосундагы түрдүү укуктук мамилелерди тейлейт. Тил тарбасында ар түрдүү тармактарында колдонулган иш кагаздары сан жагынан өтө көп. Иш кагаздардын ар бир түрү өзүнчө бир формага ээ. Анын жазылышында же толтурулушунда өзгөчөлүктөр бар. Балдар, иш кагаздарын жүргүзүүдө атайын талаптар бар экен. Ал талаптар төмөнкүлөр: диалектилик сөздөрдү колдонбоо, кесиптик терминдердин орду жана өз маанисинде келиши, артык баш сөздөрдү колдонууга жол бербөө, көркөм каражаттарын ыксыз пайдаланбоо, айтылуучу ойдун тактыгы, ачыктыгы, түшүнүктүүлүгү. Бул үчүн чаржайыт баянdoолордон этият болуу. Иш кагаздарынын сабаттуулугу: адам, мекеменин аттарын туура жазуу жана убакытты так көрсөтүү, тексттин туура жабдылышы, пункттарга ажыратуу, абзацтарды сактоо, катар номерлердин көрсөтүлүшү. Иш кагаздарынын аталышы жана жазылышы. Иш кагаздардын аталышы анын темасы болуп саналат. Иш кагаздардын аталышы баштамалар менен жазылат жана ташымалданбайт, аягына чек коюлбайт. Документтин аталышы 10 тамгага жетпесе, ортолору боштук менен ажыратылат. Токтом, акт, жарлык, келишим деп ушул көрсөтүлгөндөй болуп жазылат экен. Балдар, азыркы кыргыз тилинде иш кагаздары стилинин 2 түрү бар. Биринчиси официалдуу иш кагаздары же болбосо расмий иш кагаздары стили. Экинчиси официалдуу эмес иш кагаздары же болбосо расмий эмес иш кагаздарынын стили. Расмий эмес иш кагаздарына өкмөт, мамлекет тарабынан кабыл алынган иш кагаздары кирет экен балдар. Негизинен иш кагаздардын ичинен расмий иш кагаздары саны, аткарылуучу өзгөчөлүгү жана түрлөрү боюнча расмий эмес иш кагаздарынан кескин айырмаланат. Расмий иш кагаздары деген атоонун өзү да шарттуу болуп саналат экен балдар. Расмий иш кагазы бул мекеме, уюмдардын, ишканалардын иштерин жүзөгө ашырууда колдонулган иш кагаздары болуп саналат. Расмий иш кагаздарына закон, указ, устав, программа, мыйзам кирет. Булар өкмөттүк билдирүү жана мамлекеттердин ортосундагы келишимдер болуп саналат экен. Ал эми расмий эмес иш кагаздары жарандар жана мекемелер тарабынан даярдалат. Расмий эмес иш кагаздары арыз, мүнөздөмө, өмүр баян, справка, келишим, ишеним кат, түшүнүк кат, токтом, тил кат, кулактандыруу.
Мына ушул иш кагаздары расмий эмес иш кагаздарына кирет. Бул иш кагаздардын стили көбүнчө түзүлүшү жагынан жөнөкөй, сүйлөмдөрү да белгилүү бир үлгүгө салгандай окшош келет. Эмес иш кагаздары жөнөкөй формада жазылган, бир мекеменин ички талаптарын камсыз кылуу үчүн колдонулган иш кагаздары. Расмий эмес иш кагаздарынын ар бири белгилүү бир иш-чараларга багытталып, калыпка салынган үлгүнүн негизинде ишке ашырылат. Мисалы биз азыр кулактандырууну карап көрөлү. Белгилүү бир уюмдун же топтун мүчөлөрүнүн алдыда боло турган иш-чараларга чогулуш, жолугушуу жана башка менен кабардар кылуу үчүн колдонулган жазуу же ooз-2 түрүндөгү билдирүү кулактандыруу болот балдар. Анда биз балдар кулактандыруунун үлгүсү менен таанышалык. Төмөндө кулактандыруу берилген. Ошол кулактандыруунун тексти менен тааныштырып, кулактандыруу кандай жазылаарын билелик. Кулактандыруу Курманжан Даткандын 200 жылдыгына байланыштуу 2011-жылдын 12-ноябрында саат 9:00 Токтогул Сатылганов атындагы Мамлекеттик филармониясынын чоң жыйын жайында Курманжан Датка тарыхый инсан аттуу эл аралык конференция өткөрүлөт. Каттоо саат 9:00 башталат. Уюштуруучулар Курманжан Датка фондусунун жетекчилиги. Кулактандыруу ушундай формада жазылат, эсибизге сактап алайлы. Расмий эмес иш кагаздардын айрымдары мекеме, уюмдар тарабынан жүргүзүлсө, кээ бири жеке адамдар тарабынан аткарылат экен. Мисалы, справка, тактама деп айтабыз. Анан өмүр баян. Мисалы, арыз уюмдун жетекчисине ошол эле же башка уюмдун мүчөлөрү тарабынан сунуш, сураныч, арыздануу мазмунунда жазылат. Арыз ooз-2 же көбүнчө жазуу жүзүндө берилүүчү билдирүүнүн бир түрү. Ал бир нерсе жөнүндө даттануу, өтүнүү, сурануу максатында жазылат. Арызга коюлуучу талаптар же реквизити төмөнгүлөр экен, көңүл бурабыз. Арыз берилген мекеменин аты, жетекчинин аты жөнү жазылыш керек. Арыз ээсинин жашаган жери, кызматы көрсөтүлүш керек экен. Өтүнүүчү даттануусу, фактылар көрсөтүлүш керек. Арыздын жазылган күнү, айы, жылы жана өз колу коюлат экен аягында. Мисалы, карайлык. Талас шаарындагы номер 1-орто мектебинин директору Асановго 10 класстын окуучусу Муратовдон арыз. Ата-энемдин башка кызматка которулгандыгына жана жашаган жерибиздин өзгөргөндүгүнө байланыштуу менин өздүк дипломду берүүңүздү суранам. Арызга окуп жаткан Темиров атындагы орто мектеп тарабынан берилген справканы тиркейм. Аягында колу коюлат, аты жөнү, атасынын аты жазылат дагы, арыз жазган күнү, айы, жылы жазылат. Мына арыздын үлгүсү ушундай болот экен балдар. Арыз кантип жазылат, анын үлгүсү менен таанышып билип алдык. Эми өмүр баянды карап көрөлүк. Өмүр баян өзү тарабынан басып өткөн жолун жазуу. Өмүр баян ишке орношкондо, сыйлыкка көрсөтүлгөндө жана башка учурларда жазылат. Ага төмөндөгүдөй талаптар коюлат экен. Өмүр баян жазган адамдын аты, атасынын аты, туулган жылы, күнү, айы, туулган жери, кыштагы, району, областы, республикасы, качан, кайсы жылы кайсы мектепке киргени, качан кайсы жылы 11 классты бүткөндүгү, мектептин толук аты, дареги, ата-энеси, алардын ким болуп иштегендиги, өмүр баяндын жазылган күнү, айы, жылы, атасынын аты жана аягында өз кол тамгасы коюлат экен. Өмүр баянда эпитеттер, метафоралар, салыштыруулар, көркөмдүк лексикалар жана башка колдонулбайт экен. Мына балдар, өмүр баян адамдын өзү тарабынан жазылып, анда жогоруда аталган маалыматтар камтылыш керек экен. Анда биз төмөндө өмүр баяндын үлгүсү менен таанышып көрөлү. Саналиева Бактыгүл 1980-жылы 15 майда Кыргыз Республикасынын Ысык Көл областындагы Жетөгүз районунун Ак Кочкор айылында кызматчынын үй-бүлөсүндө туулганмын.
1987 жылы ушул эле орто мектептин 1-классына кирип, 1997 жылы орто мектепти бүтүрдүм. Мектепте окуп жүргөн мезгилде адабият, тил ийримдерине катыштым. Жакшы окугандыгым үчүн мектеп дирекциясы тарабынан 5 жолу мактоо грамотасы менен сыйландым. Атам Асаналиев Эсенбек, энем Асаналиева Усуйна дыйкан чарбасында иштешет. Аягында өзүнүн колу коюлат, фамилиясы жазылат дагы. Ошол өмүр баян жазылган, датасы жазылыш керек. Мына ошентип балдар, деги эле иш кагаздардын негизги талабы ашыкча сөздөрдү колдонбоо, башаламан жазууга жол бербөө болуп саналат. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн тема силерге түшүнүктүү болдубу? Анда силерге үйгө тапшырма. Биринчи, расмий эмес иш кагаздардын түрлөрү кайсылар? Экинчи, алардын жазылыш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өзүңөрдүн өмүр баяныңарды жазып келесиңер. Анда бүгүнкү берилген тапшырмаларды аткарып мага жөнөтөбүз. Мен силерди күтөм. Тапшырмаларды так аткарууга аракет кылгыла. Саламатта калгыла балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Жакшы калгыла балдар.